эми орустар менен жашачумун. Анан бирөөнүн телефону жок болчу. Бирөөнүн телефону жок. Атайын машина окшойт да, ошентип алдап эле жаңы киргендер алып кетет. Телефон жок. Бер чала алайын, чалып берейин, тигинтейин, минтейин деп эле постоянно сурап жүрүп. Уже өлө душевный сүйлөшүп эле ушундай дос орус болуп да, короче. Ошентип жүрөт. Анан телефонун бересиң, бир сүйлөшөт, эки сүйлөшөт, ушинтип жүрөт анан. Ошол моментте эле бул деген акча алып, сен айтып атпаймынбы, золотой коронадан регистрацияң болсо эле, миграционный болсо эле, ошол аркылуу эле бере берет золотой корона. Акчаны. Акчаны. Ал сенин телефонуң тиген колуңда да, золотой коронаң бар, Сбербанктың бар. Алып туруп алар сенин данныйың менен ушинтип эле кредит алып коюшат экен. Аны билбейсиң, алар өчүрүп историyaсын тазалап ушинтип коет. Картаңдан алып туруп, сага которуп алышат. Айтып атпаймынбы, мен билген эмесмин аны. Көп уже просрочка болуп баратканда чалышты мага банктан. Төлөңүз акчаңызды. Ушундай алган кредитиңизди. Албай эле турам, ана Канча экен? 82 миң сом болуш керек. Ушунча төлөңүз деди. Ана муну кандай жол болсо продлить этиңиз деп чыкты да. Продлить этсе канча болот? Айына деген 1 жылга алып салыптыр, айына канча сомдон эле? Ушул короче 5-6 миң рубль ушундайдан төлөйт болчу экенмин да. Анан мен төлөбөйсүн. Муну кандай десем эле полный эле подтверждать этишти, банк балары подтверждать этти, эмне деген сотрудниктери бар. Ушинткенде эле анан өзүм шок болуп калдым. Тиги телефондорумду карап баштадым. Тигини баштадым, ушинтип эле анан жөн эле. Андан кийин жанында жүргөн ошолордон эле билдим, бирок ал уже кетип калган бер убакта.